Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Мен Сумдан коомдук транспортко отурдум Кызыл Аскерге чейин. Ошол жерде сакал койгон, таза кийинген, бирөө калпак кийген биздин жигиттерибиз дейлиби же акилерибизби 50 жаштан 70ке толо элек 65-66 жашка чейинки 3-4 жараныбыз бири-бирине кылган кыянаттарын, анан зыналарын мактанып, анан аларды кандай кылганда күнөөлөрү кечирет, кандай болгондо туура болорун бири-бирине айтып келе жатышты. Бирөөсү жума намазга барып, бир жумалык күнөөңдү Кудайдан сура, андан кийин балык жеп кой деди. Экинчиси, баняга барып туруп, анан жума намазга барыш керек, андан кийин балык жеп зикир чалсаң, бир жумалык күнөөң кечирилет деди. Үчүнчүсү, мен умрага же болбосо ажылык сапарга кайра барып зыярат кылып келишим керек, күнөөлөрүмдү Кудайдан сурап деди. Сен 5 жыл мурда эле барып келбедиң беле дегенде, мен келгенден кийин 2 күйөөсү бар аялга барып койдум. Ошолор менен байланышта болуп калдым. Шайтан азгырды. Акча маселесинде бир жерден акчанын пайызын жеп алдым, айтпай койдум деп ушул сыяктуу өздөрүнүн кылган жаман жумуштарын айтып келе жатышты. Бул жерден эмнени айтмакчымын? Мен азыр сакал койгондордон коркуп калдым. Зынанын баарын кылып, күнөөнүн баарын кылып туруп, анан Меккеге, Мединага барып сыйынып, ошол жерден күнөөбүздү жууп алабыз деген ой пикирлери бар болуп калат окшойт. Сиздер кандай дейсиздер, мен билбейм. Баарыңыздарга суроо берет элем. Эмне себептен биз дайым эле күнөөнү кылып туруп, анан кийин Меккеге барсак, Мединага барсак, жума намазга барсак, күнөөлөрүбүз сөзсүз кечирилет деп ойлой беребиз.